Ассаламу алейкум, барыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Жай келип, Кулпунайдын сезону ачык деп жарыяланган учур айылда ар бир үйдө эле кулпунай бышып жатса керек. Ал эми шаарларда болсо кулпунайлар көбөйүп, андан калса баасы да төмөндөп калган учур мына ушул учурду туура пайдалануу үчүн биздин каналга катталып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыз, себеби бизде кулпунай рубрикасы ачылды. Мында биз күндө кулпунайдан торт, шириндик жана суусундуктар даярдоону көрсөтүп беребиз. Бүгүн болсо сиздер менен өтө оңой кулпунайдан эч кандай миксерсиз, духовкасыз 15 минутта даяр боло турган тортторду жасап алабыз. Керектелүүчү азыктар бардыгы столдун үстүндөгүлөр. Биринчи биз жумушту крем жасап алуудан баштайбыз. Крем үчүн бизге каймак керек болот. Каймактын майлуулугу менде 20%. Эгер сиздер шартыңыздар болсо 20 же андан жогору пайызды алсаңыздар жакшы болот. 20%дан аз каймак кремиңиздер өтө суюк болуп калышы мүмкүн. Каймакка 4 чоң аш кашыкта кум шекердин упасын, сахарный пудраны кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз венчикке. Андан кийин 2 чоң аш кашыкта крахмал кошобуз. Менде кукурузный, жүгөрүк крахмалы. Сиздер кааласаңыздар картофель крахмалын кошсоңуздар болот, же загуститель для сметаны деген бар, ошону кошсоңуздар кремиңиздер аябай коюу чыгат. Кошуп алган соң 10-15 мүнөтчө чарчабастан аралаштырып алсак, крем бир аз коюп чыгат. Андан кийин кулпунайларды кабыгынан жалбырагынан ажыратып бөлүп алабыз дагы, майдалап кесип алабыз. Мен ортодон бөлдүм. Эгер кулпунайыңыздар чоң болгон болсо 3 бөлүккө бөлүшүңүздөр мүмкүн. Кулпунайды бөлүп алган соң торту куроого киришебиз. Ал үчүн бизге ушундай көлөмдүү форма керек болот. Мына ушундай 4 бурчтары бар бийик форма керек болот. Эгер табакка жасайм десеңиздер, анда кремдери агып, сизди бир аз кыйнап коюшу мүмкүн. Ошондуктан четтери тосук форма алыңыз. Токочторду тизип алган соң кремден мол кылып куюп алабыз жана тегиздеп чыгабыз. Табитиңиздерге жараша кремдин үстүнө кулпунайды аз же көп тыгызыраак кылып жайгаштырсаңыздар болот. Эгер кулпунай бир аз ачуудан берип калат деген болсоңуз, кычкыл. Анда кулпунайдын үстүнө дагы бир аз сахар упасын, кум шекердин упасын сепип жиберсеңиз болот. Мен сепкен жокмун, бирок менде бир аз кычкылдаан байкалды. Тизилген кулпунайлардын үстүнө да жеңил эле мына ушундай кремден сүртүп чыгабыз. Көп эмес, бир аз гана жаап туруш үчүн. Экинчи катардагы токочторду да тизип чыгабыз. Андан кийин ушул эле иретте канча катар кааласаңыздар, үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө карап тизип алсаңыздар болот. Мен болгону 2 гана катар кылдым. Эми үстүн коозду өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша мен ушундай кулпунайлардан узун столбторду тизип алдым. Анын ортосуна болсо ашкан печеньеден, токочтон күкүмдөрдү жасап алып, жон гана күкүмдөрдү себип койдум. Кааласаңыздар ушунун үстүнө эле шоколадды эритип куюп жиберишиңиздер мүмкүн. 4 саатка холодильникке коюп коебуз. 4 сааттан кийин токочтору жумшап калат. Эгер кааласаңыздар кечинде жасап, эртең мененки жесеңиздер болот, бирок 4 сааттан эртерээк алган учурда бир аз токочтору каттуу болуп, анча жакшы жумшарбай калат. Ошондуктан 4 же 5 саат күткөнүңүздөр оң. 4 сааттан кийин ушундай өтө жумшак, сонун торт болуп чыкты. Мен бир аз шашылганым үчүн менин токочторум кичине жумшарбай калганы көрүнүп турат. Эгер 4 сааттан кийин болсо өтө сонун болот.